Чоркудан өткөн жолдор бар да, жолдор. Ол Баки учурунда келишим түзүшкөн. Бизге 3,5 километр узундугу менен жер беребиз, жол беребиз деп биз ага 20дан ашык километр 104 гектарды бергенбиз жанакы летти өткөргөнгө, алмашабыз деп. Алар салышты. Булар болсо дарактарды эгизишти дагы 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Аны чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды ал жерге. Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр белгилеп деп колду койдуруштук меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды баары күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Себептен ал болгон меморандумга гана ошого муну кийин мыйзамдаштырган ким? Мен айтып берейин. Мыйзамдаштырып өкмөт токтомун киргизген Сулайманов Нурлан, министр транспорта. Анан Чудинов премьер-министр. Анан биз революция болуп кетип, токтоп калгандан кийин Атамбаев премьер-министр болгондон кийин Атамбаев колду коюп ошону ратификацияга киргизип атпайбы? Дагы жакшы, мен комитеттин төрагасы болуп калып, мага келип түштү да караса мен 5 колдой элебиз да. Ошол анан ал жерден чечип чыгарды, бул кыргыздын улуттун кызыкчылыгына туура келбейт деп катуу мындай жазып берип койду эле, ал чакырып алып туруп баарын урушуп, анан ошол бойдон токтоп калган болчу. Мына ушундай да өзүбүз. Анан кийин бизде дагы бир жаман сапатыбыз бар экен. Ошол түшүнбөй башка адамдарды күнөөлөгөн бул жаман да. Мыйзамды киргизгендер көмүскөдө, а барып жөнөкөй эле ошондой каалоо тирек деген меморандумга кол коюп эми ошондой болсун дегендерди биз мына сен берип койдуң жерди деп мен канча укпайм. Канчалаган кишилер аны сөгүп дагы атышат, жамандап дагы атышат. Анан ал деле жадайт экен да, мен оюмчачы бул мен актоо деген сөз жок, бирок чындык үчүн айтып коюшум керек да.